тынчтыкты сактайбыз. Мына биздин ушундай бүтүн Кыргызстанга бүгүнгү жасалып аткан кысымдар боюнча биздин бардыңыздар жакшы билсеңиздер керек. Мына Москвада биздин мигрант болуп канчалаган мекендештерибиз жүрөт. Мына ошол мигранттардын атынан, ошол жактагы биздин жалпы боордош бир туугандарыбыздын атынан Оразайым келди мынеге. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Мен ушул жерде сиздердин демиңиздер менен чыгып биздин мына Орусия аймагындагы деги эле дүйнө жүзүнө тараган мекендештердин үнүн жеткирип келип турам. Мен менен кошо биздин жүздөгөн мекендештер келди. Мен бүгүн жакынымдан айрылдым, бирок ошол жакынымдан дагы элимдин үнү, элимдин укугу жогору тургандыктан жүрөгүм канап турса дагы эл деп келип отурам. Азыр мен ошол жакынымдын жаназасына барышым керек эле. Бирок тилекке каршы бул жерде миллиондогон элдердин көз жашы, мигранттардын ые бар жогун мен жеткирбесем ким жеткирет? Алардын көз жашы ушул азыркы биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын укугу тебелен жаткандагысын уруп кетиши мүмкүн. Элдин каргышынан, элдин ыйынан корксун. Өзүңүздөр билесиздер, кайсы бир ажонун убагында аксакалдар тетирип ата берген. Бирок ошол аксакалдардын ыйын, энелердин ыйын эске албай, каалаганын жасагандар азыр жакшылык көргөн жок. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Миллиондогон мигранттардын укугун коргобогон Борбордук шайлоо комиссиясы азыр бир адамдын арызын карап, элдик партиянын укугун тебелеп жатат. Ага далилдер жана ошондой эле ушул биздин мигранттардын үнү далилдеп турат. Себеп дегенде 2017-жылы Адахан Кимсанбаевичтин колдоочулары барып өздөрүнүн баш мыйзамда жазылган укугун коргой албай ошол жерде тийиштүү органдар алардын укугун тебелеп, кабыргаларын сындырып, көчөгө чыгарып койгон. Бүгүн эмне үчүн миллиондогон биздин жарандардын укугун коргобойт дагы элдик партияны ушул шайлоодон четтетип жаткандагысын бар жоңуздар билесиздер, адилетсиз. Бирок биз чындык, ийгилик бирок сынбайт экендигин бүгүн сотто Атыр Абдрахматова өзүнүн YouTube каналында Борбордук шайлоо комиссиясы туура эмес чечим чыгаргандыгын далилдеп чыгарып койду. Мына ошону бөлүшүп биздин миллиондогон жарандар көрсө болот. Элдик эр азамат Жаңыл мырза десек жарашат. Биздин укугубуз үчүн күрөшкөн ар бир жаран, ар бир ушул биздин Кайрат Осмоналиев агай дагы өзүнүн чындыгын айтып, элдик Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү экендигин далилдеп койду. Мен ишенем ушундай бизде демдүү агай эжелерибиз бар кезде, биздин энелерибиз батасын берип турган кезде сот дагы акыйкат чечим чыгарат деп ишенем. Үмүтсүз шайтан дейт. Сынбаңыздар, демдүү болуңуздар, бүтүн Кыргызстан